Бул дүйнөдө эң таттуу нерсе эмне десе, алым жооп бергенди баштады башкалар. Бирөөсү туруп шекер дейт, бирөөсү туруп дагы алма дейт, бирөөсү туруп кант дейт, дагы бирөөсү туруп акылдуураак туруп набат дейт. Айтор ар кандай жооптурду айтат экен. Алым карап туруп эң ширин нерсе бала. Бала үчүн жанын берет, бала үчүн бөйрөгүн берет, бала үчүн жүрөгүн берет. Баласы үчүн уурулук кылат, баласы үчүн жамандык кылат, айтор баласы үчүн аракет кылат. Шу балам бир нерсеге муктаж болуп жашабасын. Балам бир нерсеге көз караны болуп калбасын деп Германияда 30 жыл шахтада иштейт. Айтор кыйынчылыкты өтө баарын көрөт, эмнеге баласы үчүн. Бирок ата-эне көп учурда балага эң күчтүү душман да болуп калышы мүмкүн. Себеби ислам акыйкаттарын үйрөтпөй койгон бул ата-эне. Колуна керектүү учурда Куранды бербестен башка нерсени берип койгон бул ата-эне. Жүрүш турматына карабастан чөйрөсүн өзгөрткөн учурдагы маани бербеген бул ата-эне. Айтор кандайдыр бир деңгээлде ата-эне дагы душмандык кылып коюшу мүмкүн балага карата. Бала атадан алат. Үлгү ата экен. Ал үчүн эне дагы тарбиячы болуш керек. Эне дагы жардам бериш керек. Жүргөн турганыңыз кандай, басканыңыз кандай? Бар, чыгып айтып кой, мен жокмун үйдө. Бар, сигарет алып кел, бар арак алып кел деп ушундай сөздөрдү айтасызбы? Демек тарбиясында чоң таасир бар да. Бир жигитке арак алып кел деген учурда дүкөнгө барып арактын эң кымбатын алып келип, баягы атасынын көзүнчө аракты эки шишени бири-бирине уруксундуруп, мындан кийин мага арак алып кел деп айтпа дейт. Ошол жердеги иштеп жаткандары башкалары таң калып, чындыгында эч качан арак тасып айтам эки ташытпай турган болот. Бул жерде балага кыйдаят келди, бала эки жак түшүнүп калган учуру болчу да. А бүгүн жаш нарисе оозуна эми сөзү келген учурда эле аны алып кел, буну алып кел деп эртең башка нерсени дагы алып келет ал. Арак ташыган кулдар эртең сабап көтөрүлүшү дагы мүмкүн. Жүзүнүзгө удар болуп кел тийиши дагы мүмкүн толуктурда. Ошондуктан аны дагы ойлошуңуз керек. Сөз кайтара бере турган аялдар дагы жок эмес. Бирок сөз талаша берген эркектер дагы жок эмес да. Бүгүн коомдо мындай байкасак, байкап көз караш менен терең ойлоно турган болсок, аялым мындай, аялым андай, аялым мындай, андай дей берет да. Өзүнү карасаң да мындай жакшы эмес да. Эркектер мындай бир жактуу карайт, аялым жаман деп, аялдар бир жактуу карайт, күйөөм жаман деп. Өмүр жолдошунан кемчилик издейт. Күйөөсү жакка карап өтүп туруп карасаң, аялы жаман, аялы жакка өтүп туруп карасаң, күйөөсү жаман. Бирок акыйкат бирөө. Бирок эки эшиктен барып алган да. Башка эшиктерден барып алган, ошондуктан акыйкат таппай жатат. Аялыңыз сизден коркуп турса, келгениңизде титиреп турса, коркконунан сизде айтканын кылганы, же балдарыңыздын сизден коркуп турганы бул сиздин күчтүүлүгүңүздү билдирбейт. Тескерисинче ажизсиз сиз. Сен ажизсың. Эч нерсеге жарабаган адам экенсиң сен. Ажиздар ошондой. Чыныгы эркектен балдары аялы коркконунан эмес, урматтап сыйлайт. Ал жүрөктөн болот. Сенин кыйындыгыңдан эмес ал. Күчүн көптүгүнөн эмес. Бир үй бүлөдө балдары башка турганына байланыштуу байбичеси, өмүрлүк жолдошу көз жумат экен. Балдары келип атасын үйлөйбүз деп, атасы дагы макулдугун берип, бир өзүнөн жаш сулуу кызга үйлөнөт. Күндөр өтөт экен, бул дин бар жерде бактылык бар. Аялы баш ийет, күйөөсү бир эле ушул жакты эместен тирилигин да кылат, динин дагы кылат, намазын дагы аткарат, айтор бардык жагы ордунда. Ишке барат келет. Күндөрдөн бир күн
Аял киши, аялы суга барат экен, дарыяга. Ага бир көрө албас душмандык кылам деген койнунда котур ташы бар. Ар дайым ушул кантип үй бүлөлөрдү ажыраштырсам, ушул бирөөгө зыян берсем деген баягы ар бир эле көчөдө болсо керек андайлар. Шайтан да алдынан кыжалат. Шайтан да алдыга барыштан уялат. Шайтан ушул барсам башыма бала келсе, анын башына бала келсе мен да башыма бала түшүп калбасын деп кача турган. Шайтанды алдап чайын иче турган, шайтанды суга барып сугарбай келе турган. Айтор өзү дагы шайтан. Шайтан бирок убактысын кетирбейт да. Неге десең, шайтан алмага дагы сабак бере турган экен дейт да. Ал шайтанбы же мен шайтанмы дей турган адамдар дагы жок эмес. Бул дагы ошентип азгырышты баштайт экен. Күйөөң жашуулуу болсо, сен өзү сыяктуу жашка ылайыктуусуң. Эртең кандай болот, тагдырың кандай болот деген сөздөр менен аны айнытышты баштады. Ар барган сайын айта берет, ушундай дей берет. Сөздөн кемчилик издейт. Айтор баягында ойлондуруп койду. Келим акча ойлонгонду баштады. Эмне кылам, эртең чындап эле жашуулуу болсо, өтүп калса, көз жумуп калса, балдар келип мени айдап жиберет. Эмне болот? Күнүм кандай болот, түнүм кандай өтөт, тагдырым эмне болот деген ойлор кыйнап, сарсанаа болуп баягы аялга келет дагы. Кеңешти. Ошондон аласыңбы? Сен үй бүлөңдү бузам деген адамдан кеңеш аласыңбы? Кээ бирөө ушундай өмүрлүк жолдош, өмүр бою алга баш кошуп жашайт, бир балычта баш кошуп жашайт дагы, анан 25 жыл жашаган өмүрлүк жолдошуна ишенбесин, каяктагы бир көчөдөгү бузгунчуларга ишенет да. Аялың ушундай кылдыр, же күйөөң ушундай кылдыр десе, ошол бузгунчуга ишенет. Ал кыйбатчы болсо бир каяктагы өмүрлүк жолдошуна ишенбесин, ага ишенет. Бул дагы ошондон кеңеш сурайт экен. Бузгунчудан. Ал үйдөгү керектүү нерселерди саат, балу буюмдарды саат, анан натыйжасын көрөбүз дейт экен. Барып өзү үйүндө кымбат балу деген нерселерди сатат экен, күйөөсү келген жерде мен ушул нерселерди саттым десе, ден соолук болсо, соолугуң болсо, Кудайым буйрса ал нерселерди алабыз, эч кыжаат болбо деп, ал нерсени ойлонуп дагы койбойт. Бул нерсе 1-2-3 жолу кайталанат кайра-кайра. Кайталангандан кийин бул аял өзүнө топ болбостон ойлору үстүнө ойлору чыгып, кыйналып, ыз шу чыгарат. Күйөөсүнө да катуу урушат. Уруш үстүндө күн сайын даарат ала турган кумганын дагы аялы сындырып жиберет. Ошондо баягы күйөөсү ыйлашты баштайт. Бул ачуусу дагында күчтүү ачууга айланат. Мен күн сайын кымбат баалуу нерселерди саттым. Ага унчуккан жоксуз. Арзуган бир кумганды сындырсам, ыйлап жатасыз. Жаман көргөнүңүздүн далили ушул эмеспи? Деген сөздөрүн кылган учурда баягы адам, таква адам, ал баалуу буюмдарыңды билбейм, мен үчүн бирдей эле буюм. Бирок бул кумган күн сайын менин аврат, уяттуу жерлеримди көрөт болчу. Энди башка кумган алсам, ал дагы менин уяттуу жерлеримди көрөт. Мен ибаа кылам, мен уяламын дейт. Ошол учурда чыныгы таква адам экендигин түшүнгөн аялы андан кечирим сурап, башкалардын сөзүн укпастан күйөөсүнө баш ийет. Баш ийгендиги үчүн бактылуу болот. Ошентип айтат да окуяларда. Мухаммад Бекмин бул окуяларды каяктан токуп калды деп, каяктан токуп келиптир деп айтуудан мурда бул болгон окуя, бул дагы өтө таанымал окуя, күчтүү адамдардын башынан өткөн окуялардан болуп эсептелет. Кайсыл жомокто айтып берди, бул болгон окуя. Чындыгында окуядан, бул кыссадан кысса чыгарып, түшүнүк чыгарып, пайда чыгара турган болсок, бул кумгандан ибаа кылды, уялды да. Бир кумрадан, бир кумгандан абдесте деп коет биз Баткенде. Ошол бир абдестеден уялып ибаа кылып атат. Анда зынакорлор кайка барат? Зынакорлор өзүгө намахрам болгон, таныш болбогон, никесинде болбогон аялга бардык жерин көрсөтүп атат. Алар кайка барат?
Keybir sahabalar misal oň kolun hiç kaçan jaman jerin, oň kolun menen jaman jerin kırmagan emes. Nege Peygamberimiz bilen uçuraşam dep. Uşunda uyaljaksın adamlar ötken bizden. Uşu uçurda dağı var. Adamlar. Hay, zınagorlarçı kayga barat. Oynanış gerek. Oynanış gerek.